Кайынды кант заводу Чүй облусунун Панфилов районуна караштуу Кайынды айылында жайгашкан. Ал 1963 жылы ишке киргизилип, айыл чарба тармагында маанилүү орунду ээлеп, негизинен кант кызылчасын кайра иштетүүгө багытталган. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз учурда Кыргызстандагы эң ири ишканалардын бири болгон Кайындыдагы кант заводунда турабыз. Бул жерде азыр иш өтө кызуу жүрүп жаткан учуру, себеби Сары Өзөн Чүйдө кант кызылчасынын түшүмү быйыл башка жылдарга салыштырмалуу өтө жогору болду. Быйылкы жылы Кыргызстан боюнча 14.500 гектарга жакын жерге кант кызылчасы айдалып себилген. Өткөн жылдарга салыштырмалуу 2024 жылдагы көрсөткүчтөр жогору болуп, дыйкандар гектарына 600 центнерге чейин түшүм алууга жетишишкен. Учурда аталган ишканада 567 000 тоннадан ашык кант кызылчасы кабыл алынган. Ошо жалпы 567 миңдин кабыл алган кант кызылчанын 50% бүгүнкү күндө кайра иштетилип, 34 000 тоннанын тегерегинде ушул кант кумшекери ушул өндүрүлүп бүттү да, бүгүнкү күндө өндүрүлүп атат. Ал кайра иштетүү иш-чаралары улантылууда бүгүнкү күндө. Эми былтыркы салыштырмалуу айтсак, түшүмдүүлүгү боюнча былтыр ошол эле аянттын тегерегинде себилген болчу, 14,5 мың гектардын тегерегинде кант кызылчасы. Ал эми баягы жылдын аягында ишти аяктаган убакта ошол түшүмдүүлүк где-то 33-37 тегерегинде, то есть мындайча айтканда 350-370 центнерден болуп чыккан да. Ал эми бүгүнкү күндө тапшырып аткан убакта ушул 50-500 центнердин тегерегинде болуп турат. Эми биз ойлойбуз, бул иш-чаралар бүткөндө дагы көтөрүлөт болуш керек да. Эми түшүмдүүлүк. Бул ишкана Совет заманынан, тактап айтканда 51 жыл мурун курулганына карабастан, ал убактан бери тынымсыз ишин жүргүзүп, аймактык экономиканын өсүш үчүн маанилүү болуп калууда. Ал жергиликтүү калкты жумуш менен камсыздап, айыл чарбасын өнүктүрүүдө өзгөчө орду бар ишкана. Кайынды кант заводу республиканын дыйкандары менен көптөгөн жылдардан бери келишимдерди түзүп, анда баардык тийиштүү шарттар каралган. Биз баягы дыйкандарга уруктарды сатууда же таратууда алдын ала биз алар менен келишимдерди түзөбүз. Келишимде баардык ошол дыйкандар менен биздин карым катташ шарттардын баары түзүлгөн. Көп жылдан бери биз дыйкандар менен иш-чараларды алып барабыз, баягы окуу семинарлары дегендей. Азыркы күндө дыйкандарыбыздын көпчүлүгү ошол механизированный способ деп коет, жана механизацияштырылган эмеге ыкмага өтүп алышты да, өтүп алышты. Бул деген жакшы нерсе, и быйыл дагы биз белгилеп кетебиз, ушул суу маселеси да жакшы болду, Алла Тааланын дагы жаап берген жамгырлар да жакшы болуп, ошондуктан түшүмдүүлүк жогору болуп атат. Эми чүй өрөөнү деп айтып кетсем, биз баягы кабыл алуу иш-чаралары көйгөй жаратпай койду дегенден алысмын, көйгөйлөр болду. Ал эми баягы кабыл алып атканда, иш-чара жүргүзүп атканда боло турган нерсе экен. Бирок ага карабастан мынакей өзүңүздөр байкагандай, бүгүнкү күндө мынакей аба ырайы да жакшы болуп турганга байланыштуу биз баягы аяктап келатабыз десек болот. Өндүрүш жалпысынан күз мезгилине ылайыкталып, өз ишмердүүлүгүн аткарат. Тыктай кетсек, кант кызылчасын терип, аны кайра кумшекерге айландыруу процессин жүргүзөт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей өзүңүздөр көрүп аткандай эле ушул чоң, бийик кенен мештерде баарыбыз жакшы көрүп жеген таттуу кум шекерлердин акыркы процедуралары башталат экен. Тактап айтканда, мынакей момундай мештердин ичинде кант кызылчалары кайнатылып, андан баарыбыз көрүп байкаган ушундай кум шекерлер пайда болуп баштайт экен. Биздин кум шекерибиз даамдуу, таттуу, госстандарттын баардык талаптарына жооп берет. Ишкана замандын талабына ылайык техникалык жабдуулар менен камтылып, азыр бул жакта иш кызуу жүрүп турган учур. Аталган завод жер иштеткендердин акыбетин кайтаруу үчүн 24 саат тынымсыз иштөөдө. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кум шекердин биз сатып алуучу акыркы даярдалып жаткан жерине келип жеттик. Заводдо ушундай мүшөктөргө, барыңыздар эле жакшы билсеңиздер керек, себеби 50 килограммдык мүшөктөргө ушул каптарга биз кум шекерди алып жүрөбүз. Атайын автоматташтырылган система турат экен. 50 килограммга туура так жеткенден кийин мүшөк өзү жабылат экен, андан кийин тигүүчү аппарат мүшөктүн башын тигет дагы, андан ары сатыкты көздөй жөнөйт.
Кайыңды кант заводуна тапшырганда дагы 30%-ына акчалай түрүндө, 70%-ын акча түрүндө алып, аябагандай жакшы кетирилген чыгымдарын актап, жакшы кирешелерге келип дыйкандарды сүйүнүп турган убагы азыркы мезгилде. Заводко кант кызылчаларын тапшыргандардын катарында Панфилов районунун тургундары да бар. Аталган райондо быйыл 977 гектарга кант кызылча сайдалып, түшүм гектарына 550-600 центнерге жетип, айылдыктар кубанып турган учур. Азыркы мезгилде булар Германиянан, Франциянан алып келинген элиталык кант кызылча сортторун сееп, булар рекомендация берип, ошондуктан быйыл түшүм жакшы болду. Экинчиден, түшүмдүн жакшы болушуга бул агротехникалык срокторду дайым кармап, жакшы үрөн сееп, андан сырткары минералдык жер семирткичтерди берип, сууду быйыл ирригациясында бир топ жакшы жамгырлуу жыл болгонуга байланыштуу ушул сууду ирригациядан сугарылган мезгилдер өз убагында салгандан негизинде түшүмдүүлүк бир топ жакшы болду. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымында быйылкы жылдагы кант кызылчасынын түшүмүнүн жогору болушуна көптөгөн себептер таасир эте алды. Ага акыркы мезгилдеги айылдык фермерлер жана тийиштүү ишканалардын, адистердин ортосундагы байланыштардын, тажрыйба алмашууларынын көбөйүшү да көмөк берген. Кант заводу кышында эле баштап, эрте жаздан баштап дыйкандар менен келишим түзүшөт. Келишимде булар үрөндү, минералдык жер семирткичтерди, техника болсо техника боюнча, обеспечение боюнча договор түзүшөт. Андан сырткары ушул кант кызылчасын өстүрүү боюнча технология боюнча кеп кеңештерди, зыянкечтерге каршы күрөшүү боюнча дагы өздөрүнүн кеп кеңештеринин консультацияларын дайым дыйкандар менен тыгыз иштешет. Заводдун өкүлдөрүнүн айтымында учурда кант кызылчасын кабыл алуу акырындап жыйынтыкталууда. Дыйкандар менен түзүлгөн келишимдер боюнча иш ноябрь айынын 20-сынан кийин аякташ керек болсо, бирок ага карабастан айылдыктардын мээнети текке кетпес үчүн жыйын-терин аяктамайын өндүрүш эч тынбастан 24 саат өз ишин уланта бермекчи. Мурат Жолукеев, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй.